авторунок июль айында ишке берилгендиктен кийинки 3 айлыктын маалыматына кошолду дегенбиз. Азыркы учурда бир акыркы базар күнү түшкөн каражат 1 миллион 745 миң сомду түздү. Ошол сиз белгилеп өткөндөй эле азыркы учурда Европа тарабы толук кандуу иштеп атат, а Корея тарабы частично иштеп атканда ушундай каражат түштү. Бул мурунку ремонттон өтө элек авторыноктон түшкөн каражатка салыштырмалуу 2 эсеге өстү киреше. Авторынокто ошо авторыноктун гостевой стоянкасы базарга кирүү боюнча жанагындай ошол жердеги иштеген контролерлор мындай живой акчаны алчу болчу да. Канча машина кирип, канча машина чыгып аткан эч кандай маалымат жок болчу. Азыр так такой ничего нету. Человеческий фактор деген жок. Эч ким урулук жок. Эч ким урдуй албайт ал жерденчи. Мына гостевой стоянкасы керет. Машина компьютер камера машина номерин окуйт, шлагбаум ачылат, терминал шлагбаум ачылат, ичкери кирип коет, эмеге тетиги гостевой стоянка чыгып атканда келет, номерин компьютер окуйт, акчаны либо терминалга, либо эмеге М-банк менен төлөйт. Эч кандай человеческий фактор жок. Сразу биздин счетко келип түшөт. Машина базарга кирген машина дал ошондой. Бирөө дагы бир контроллер акча алып киргизбейт. Жанагы жөнөкөй ар жактагы машиналар 500 сомдон, 500 сомдон, бер жактагы жанагы навестин астындагылар 1700 сом болду. 1700 сом бир неделясыначы. Анда 500 сом, 350 сом, жанагы будний дни 100 сом, 150 сомдон, 50 сом. Будний 100 сом, суббота күнү 500, воскресенье 700 сом. Ошондой, то есть бул жерде дагы жанагындай человеческий фактор деген жок, урулук деген жок. Төлөйт, терминалга төлөйт, М-банкка төлөйт, сразу акча биздин шириле биздин счетко түшөт. Андан башка, урматтуу коллегалар, ошол жерде жанагы мурда ошо базар курулгандан баштап жеке менчик навестер болчу экен. Алардын бардыгын биздин өзүбүзгө сатып алдык. Ал жерде эч кандай жеке менчик жок. Бардыгы мамлекеттин базары, шаардын базары, то есть муниципалитеттин базары. Ошол жерде канча акча түшсө, мына шаардыктардын акчасы, мэриянын акчасы. То есть бир дагы урулук жок, Кудай кааласа. Биз азыр ошол жерден көбүрөөк эмени планканы көтөрүп, мурда бир 15 миллиондон 20 миллионго чейин чогулчу экен. Кийин биз мына мен келгенден баштап бюджет бекиткенде 35 миллион көтөргөнбүз. Азыр мен да көз чамамда карап атам да, кете бир Кудай кааласа бир 70-80 миллион, 100 миллион сомго чейин көтөрсө свободно болот экен. Свободно. Эгерде тиги гаилерди көчүрүп алсак, Кудай кааласа баары жакшы болот.